Ош технологиялык университети менен Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ортосунда эки тараптуу кызматташуу келишиминин алкагында бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы тарабынан илимий семинар өткөрүлдү. Семинарды Оштунун илим жана инновациялык проректору, Айыл Чарбай илимдеринин доктору, профессор Танаков ачып берди. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин бухгалтердик эсеп, анализ кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин доктору, профессор Омуралиева Дамира Кемеловна, Оштунун изденүүчүлөрү, аспиранттары жана экономика багытынын магистранттары үчүн өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына экосистемалык кызмат көрсөтүүлөрдү экономикалык баалоо деген темада илимий баяндама жасап, катышуучулардын суроолоруна жооп берди. Ушул Ош технологиялык университетке эки максат менен келдик эле. Биринчиси студенттердин мобилдүүлүгүн камсыз кылуу. Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит профили боюнча эки студент сиздерге ушул семестр бою, бир семестр бою сиздер менен окуп, анан ошол мобилдүүлүктү камсыз кылат. Экинчиси, ушул биздин илимий ишибиздин жыйынтыктары менен биздин жаш окумуштууларга, анан коллегаларга тааныштырып, ошолор менен пикир бөлүшөлү деп келгенбиз. Анан ошол биздин илимий иштин максаты, анан багыты, кандай жыйынтыктарды алдык, биз ушул коллегалар менен бөлүшүп, алар менен абдан пикир алмаштык, талаш тарыштар болду. Анан буюрса келечегинде ушул тема абдан заманбап, актуалдуу тема экен, чогуу иштешели деген жыйынтыкка келдик. Буюрса кызматташабыз.